Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, Ысык Көл областык телерадио компаниясы сиздерге Жан сырым аттуу теледолбоорду тартуулайт. Биздин теледолбоордо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир инсандын үй бүлөсүндө, тегерегинде, жакындарында бир өзгөчө үлгү боло турган жаңылык болуп жаткан болсо, ийгилик болуп жатса, же болбосо тагдырдын бир татаал сыноосуна кабылып, жооп издеп жатсаңыздар, биздин төмөндөгү WhatsApp номер аркылуу кайрылып жазсаңыздар болот. 0700 07 04 08 номерине WhatsApp аркылуу биз адистерден жооп алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Себеби биздин берүүдө меймандарыбыз ар кыл кесиптин ээлери жана ар кандай тагдырга туш болгон жөн гана инсандарыбыз болушу мүмкүн. Бүгүн дагы бизде өзгөчө мейман, психология илимдеринин доценти, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин мугалими Тилек Байтикова эжекебиз. Саламатсызбы эже? Кош келиңиз биздин эфирге. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Жаздын жадыраган алдыңкы күндөрүндө ошо сиз менен маек түзгөнүбүзгө биз кубанычтабыз. Сиз алгачкы эле ошо суроом болсун, өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Мен ошол Каракол шаарындагы Ысык Көл мамлекеттик университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде 23 жылдан бери эмгектенем. Психология багытында психология сабагынан беремин. Үй бүлөлүмүн, 2 баланын энесимин. Абдан жакшы. Сиздин жаш курагыңызда ошо психология илими негизи актуалдуу илимдердин катарына кирбейт эле. Ошо психология кесибин, психология багытын тандап калганыңыз боюнча айтып берсеңиз, кандай максатта, кандай кыялдарга чолганып ушул багытты тандадыңыз? Мен ошол психология багытына, психология тармагына 2000-жылы келдим. Педагогика психология кафедрасына келип жумушка орношуп калдым. Андан кийин ошол психология тармагы боюнча сабак бере баштадым. Анан менде ошол психологияга болгон кызыгуу аябай ойгонду. Ал кезде актуалдуу эмес болчу, чындыгында эле психологиялык жардамга муктаж болуу, же болбосо психологко кайрылуу деген түшүнүк почти жокко эс эле. Бүгүнкү күндө болсо психология илими эң популярдуу илим. Психолог, адис дагы өтө аябай востребованный. Керектүү илимдердин Керектүү адис десек болот. Абдан жакшы. Ошол актуалдуу эместигине карабай, сиз мына бүгүнкү күндө доцент, ошо психология илиминин доценти намына жетиптирсиз. Ушул илимди тереңирээк изилдеп, доценттик деңгээлге жеткенге эмне түрткү болду? Мен ошол педагогика психология кафедрасында иштеп калдым. Биринчи ошол менин чөйрөмдөгү коллегаларым мага чоң түрткү болду. Ошол кезде бизде ошол педагогика илимдеринин кандидаттары, күчтүү психологдор иштейт эле, Россиядан келген. Ошол психологдор дагы мага чоң таасир берди. Ошонун негизинде ошол психологияга аябай кызыгып кеттим да. Бүгүнкү күндө дагы ошол психология илиминин үстүндө изденүүдөмүн. Психология илимдеринин доценти илимий наамды мен 2014-жылы алганмын. Бул боюнча дагы биз ошол кафедрада окуу методикалык колдонмолорду иштеп турабыз. Окуу куралын соавторлор менен бирдикте окуу куралын чыгарганбыз, курак психологиясы деген министрликтин грифи менен. Ал биздин Кыргызстан боюнча бардык жогорку окуу жайларында окутулуп жатат бүгүнкү күндө. Жакшы. Психология илими негизи бул эксперименталдык илим катары эсептелинет. Жана психология илими жаңыланып жатабы? Мына сиз тапшырып окууга психология илимин студент катары окуган кездеги менен азыркы убактагы психология илиминде бир кандайдыр бир жаңылануулар барбы? Мен баштапкы кесибим филология багыты. Филология багыты боюнча кандидаттыкты жактаганмын, бирок кийин ошол квалификациямды жогорулатып, улам жаңылантып отуруп, анан психология илимине келдим. Мурдакы психология илими менен азыркы учурдагы психология илими улам өзгөрүү жолунда десек болот. Анткени ошол биздин ааламдаштыруу доорунда мындай ошол учурга ылайык
учурга ылайыкташып биз улам алдыга жылышыбыз керек болот. Ошондуктан бизде Европа өлкөлөрүндө, Россияда психология илими өтө тездик менен өнүгүп атат. Биз, конечно, алардан кичине арткаракпыз, бирок Кыргызстанда психология илими бүгүнкү күндө абдан жакшы деңгээлде өнүгүп атат десек болот. Жакшы. Тажрыйбасы мол, теоретик, ошол эле учурда практик катары айтсаңыз, бул студенттер мына жаңыдан студент болуп, мектеп бособосунан аттап чоң турмуш жолунда алгачкы ушу студент болуп башташат эмеспи? Өз алдынча турмуш жолун. Студент болуп келген окуучулардан, студенттердин арасынан келгенде эле сабактан ошо жүрүм турумунан, көз карашынан студенттин турмуштук абалын байкаганга болобу? Байкаганга болот, албетте. Биз биринчи ошол окуу планы боюнча педагогикалык адистикке тиешелүү адистиктерде тереңирээк окутулат. Ал эми педагогикалык эмес адистиктерде дагы базалык психологиялык билимге ээ болушат студенттер. Биздин ошол башталгыч класстын мугалимин даярдайбыз биздин адистикте. Ошол адистикте тереңирээк окутабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү курста. Биринчи курска келгенде эле студенттер биринчи психология илимине киришет. Ошол кезде эле биз ал студенттердин ошол сабактын максатына ылайык мүнөзүнө, анын жөндөмдүүлүгүнө, анын темпераментине, анын таануучулук процесстерине бардыгына кайрылабыз. Ошону практика менен жолуштурабыз. Ар кандай психодиагностикалык тесттер менен аныктайбыз. Андан кийин ошол студенттерге кандайдыр бир жекече педагогикалык мамиле жасаганга аракет кылабыз. Студенттердин абалын, кулк мүнөзүн үйрөнсөк болот. Бир семестрдин ичинде үйрөнгөнгө болот. Абдан жакшы. Мына сизде мугалим катары ушул психология илимин студенттерге таанытып, окутуп, алгачкы тепкичтерден өткөрөсүздөр. Бирок психология илими көпчүлүк учурда турмушубузда болуп жаткан ар кандай кырдаалдарга жараша муктаждыктарды жаратып келет. Ошо бүгүнкү учурда ушул эле студенттериңиздин арасында сизге мугалим катары эмес, психолог, адис катары кайрылгандар болобу? Кайрылгандар болот. Бизде биздин факультетте ушул энелер мектеби деген кабинетибиз бар. Ошол кабинетибиз дайыма ушул психологиялык жактан болобу, башка методикалык жактан болобу жардам берүүгө биздин кабинетибиз иштейт. Бул жагы биздин университетте жакшы жолго коюлган. Ошондуктан кайсыл учурда ошо сабактан тышкаркы убакта кайрылган студенттерге психологиялык жактан жардам берип турабыз. Мындан тышкары педагогика психология кафедрасында дагы адистер бар, коллегалар. Алар дагы жардам берип турушат. Студенттерге кеңеш берүү акысыз жүргүзүлөт бизде. Абдан жакшы. Канчалык деңгээлде тажрыйбалуу бул студенттерге ошо психологиялык жаатта кеңеш берүү? Психологиялык жактан кеңеш берүү, психологко кимдер кайрылат, качан стресске кабылганда, депрессияга түшүп калганда, ошол жашоо турмушунда кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгон кезде, үй бүлөлүк абалы боюнча ар кандай конфликттик ситуацияларга кабылып калган кезде студенттер кайрылышат бизге. Психолог кеңеш берет, психолог бирок акыркы чечимди чыгарбайт, психолог точка койбойт, мындай кыласыз деп айтпайт, бирок багыт берет. Туура багыт берет. Туура боло турган. Кандай кылса туура боло турган психологиялык жактан кеңеш беребиз. Бир канча жолду ошол тандоого коебуз. Анан ал кардар өзү жыйынтык чыгарат. Жүрүм туруму, кыял жоругуна байланыштуу. Абдан жакшы. Ошол эле учурда мындай суроо туулуп жатат. Сиздерде бир гана психология, педагогика факультети эмес, башка да факультеттер бар да. Анан бүгүнкү күндө ошо негизи эле коомчулукта психологко байланышкан ар кандай бир окуулар, суроо талап, мындай күч алып турган убагы өзүнчө модага айланып калды десек да жаңылышпайт болушубуз керек. Анан башка факультеттин студенттери дагы сиздерге психолог, адисине катары кайрылган учурлар барбы? Кайрылган учурлар
бар анткени ошол педагогика психология кафедрасындагы адистерге да кайрылуулар бар, бизге дагы ошол тааныган студенттер бири биринен угуп анан бизге кайрылып турушат, биз болгон мүмкүнчүлүккө жараша жардамыбызды беребиз. Жардамыңыздарды берип, кеңешиңиздерди айтып турасыздар. Кеңештерибизди айтып турабыз. Сиздер мугалим катары, мугалим, психолог, адис катары ошондой багытыңыздарды айтып жатасыздар ишмердүүлүгүңүздөрдө. Ошол эле убакта атайын тарбиялык иштерди алып барып, түздөн түз ошо студенттердин жүрүм турумдарына баа берип, көңүл буруп, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү баамдап, ошону таап чыгып билип, анан жардам берүү жолдорун издеген атайын адистер барбы университетте? Биздин университетте дистанттык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу борбору бар. Бул борбордун иши абдан жакшы жолго коюлган. Биз мисалы мурдакы алган билимибиз менен эле бир жерде турган жокпуз. Биз өнүгүү жолундабыз. Дайыма квалификациябызды жогорулатып турабыз. Ошонун ичинде психология багытында дагы дайыма квалификацияны жогорулатуу ар кандай семинар тренингтерди уюштуруп, ошол борбордун иш планына ылайык, андан тышкары өзүбүздүн факультеттин планына ылайык, анан кафедранын планына ылайык биз студенттер менен дайыма тыгыз байланышта иш алып барабыз. Ошондой эле семинар тренингтер дайыма бизде байма-бай өтүп турат студенттердин суроо талаптары боюнча. Биз студенттерге мындай сыртта калбайт, дайыма ошол жардам сураган студенттерди дайыма канааттандыруу максатында иш алып барабыз. Сонун абдан жакшы. Биз жогоруда кеп кылып жатабыз, ошо сиздин жаш кезиңиз убакта, жаш курагыңыз убакта, азыркы убакта салыштырмалуу деген таризде. Мурунку убакка караганда азыркы убакта салыштырып айтып берсеңиз, ушу педагогика психология факультетине, педагогика багытына эмес, ушу психология багытын көздөп ушул факультетти тандаган студенттер мурдакка караганда азыркы саны көбөйдүбү, азайдыбы, ушул боюнча маалымат? Биз башталгыч класстын мугалимин даярдайбыз, биздин адистик. Былтыркы окуу жылынан баштап бизде ошол министрлик тарабынан ошол профилди, эки профилди бириктирип окутуу боюнча дагы адистиктер, жаңы адистиктер пайда болду. Тилекке каршы биздин университетте азыр именно психология факультети жок. Бул региондо аябай суроо талап күчтүү. Мисалы жайында студенттер тапшырган кезде дайыма ошо психология адистиги барбы деп студенттер аябай көп келишет. Анан биз ошол психология факультети же болбосо адистиги жоктугуна байланыштуу Бишкектеги башка вуздарга тапшырууга сунуш беребиз. Бирок биздин педагогика адистиги психология менен өтө жакын адистиктер, ошондуктан бизде психология тереңдетилип дагы окутулат. Анан кийин ошол педагогика факультетин бүткөн студенттер көпчүлүгү азыркы учурда бизде эки баскычтуу билим берүү, бакалавриат менен магистратура. Анан бакалавриатты бүткөн студенттер магистратурага психологияга тапшырып кеткен учурлар өтө көп. Абдан жакшы. Бул дагы коомдогу азыркы суроо талапка байланыштуу нерсе деп билебиз. Ушул эле учурда мурдакы убакта мен өзүм дагы педагогика факультетинде окугам. Психологияны өтө тереңдетип окутуу, үстүртөн окутуу болчу эле да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ал убакта ошо инклюзивдик билим берүү деген маселе жок эле. Ошо бүгүнкү күндө ошо кошо психология менен кошо ошол багыттагы окутулуп жатат, ошол боюнча. Биздин ошол адистикте инклюзивдик билим берүү деген сабак атайын киргизилген, окуу планында бар. Экинчи курстун 3-чү семестринде студенттер таанышышат. Инклюзивдик билим берүү дагы бүгүнкү күндө өтө актуалдуу десек болот, анткени ошол баардык балдар билим алууга укуктуу. Бул багытта биз 2019-2020 жылдары мамлекеттик долбоордун алкагында, долбоордун үстүндө иштедик. Мен ошол долбоорду жетектедим. Биздин команда, ошо мугалимдерден турган команда
ошол 5 мектепти ошол экспериментальный площадка кылып алып анан изилдөө жүргүздүк. Ошондо биз ошол инклюзивдик билим берүүнүн бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуулугун, андагы көйгөйлөрдү кантип чечүү максатында иш алып бардык, мониторинг жүргүздүк. Анан жыйынтыгында ошол окуу методикалык колдомо чыгардык да. Анан бул инклюзивдик билим берүү системасы бүгүнкү күндө аябай жакшы өнүгүп жатат. Биздин университет дагы андан сыртта калган жок. Биздин жетекчилик бул ишти колдоого алып, быйылкы жылы ошол ректорубуз Аскар Асангазиевичтин демилгеси менен инклюзивдик лаборатория ачабыз деп турабыз бүгүнкү күндө. Эгерде инклюзивдик лаборатория ачып калсак, анда биз ошол область боюнча башталгыч класстын мугалимдерин, бала бакчанын тарбиячыларын ошол инклюзивдик билим берүү тармагында квалификациясын жогорулатууга карата ар кандай семинар, тренингтерди өткөрүп турабыз деген ойдобуз. Абдан жакшы. Бул кылып жаткан иштериңиздердин баардыгы тең ушу студенттерге тереңирээк психология жаатында, ушу өзүңүз жогоруда биз айтып жаткан инклюзивдик билим берүү жаатында тереңирээк билим берүү максатында экен да. Эртеңки күнү өзүнүн мугалимдик тажрыйбасында ошону толук кандуу колдоно ала турган бир билимдүү мугалимдер, адистер чыкса экен деген максатта. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына жогорудан бери айтып жатабыз, психология илимдери өтө актуалдуу жана суроо талап көп болуп жаткан учур болуп жатат. Ошол себептен сурагым келип турат. Сиздерде мисалы үчүн ата-энелер үчүн, ата-энелер студенттик курактан жогорку курактагы биздин инсандарыбыз эгерде ушу психология жаатында мисалы үчүн улуу менен кичүү мундун ортосунда кичине түшүнбөстүктөр болуп жатат. Азыр заман өзгөрдү дегендей, ошол багытта кыскача бир курстарды окуп билим алат элек деген талап болсо, сиздерде ошондой курстар уюштурулганбы же келечекте уюштуруу жөнүндө бир ойлор барбы, максаттар? Мындай курстарды именно ата-энелерге өтө элекпиз, өткөн жокпуз. Ошол инклюзивдик билим берүү боюнча ата-энелерди да тартканбыз. Бирок ошол биздин келечекте планыбызда бар, ошол квалификацияны жогорулатуу борбору дагы ошол планына киргизип жатат. Биз дагы ошо инклюзивдик лаборатория ачылып калса, биздин потенциал жооп берет. Ошого педагогика, психология кафедрасы менен бирдикте башталгыч билим берүү кафедрасы ошондой курстарды уюштурабыз деген ойдобуз. Качан ишке ашып калат деп ойлойсуз? Ушул лабораториябыз ачылып калса эле, кийинки окуу жылынан баштап ачышыбыз мүмкүн, пландаштырышыбыз мүмкүн. Абдан жакшы. Анан бүгүнкү күндө өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой социалдык тармактар аркылуу көптөгөн окутуу борборлору, окутуу курстары, онлайн дагы окутууларды жүргүзүп келет. Мындайынча айтканда, бул сиздерге дагы бир конкуренттик мүмкүнчүлүк болуп жатат деп айтсак болобу? Себеби муну айткан себебим, сиздерде ошо онлайн окутуу курстарын ачуу дагы каралабы? Бул ар бир психологдун же болбосо ар бир адистин өзүнүн жекече максаты болуш керек. Бул биз көпчүлүгү ошол теория менен практика совсем башка, эки башка. Биз ошо көбүрөөк теориялык билимге басым жасап билим берип келатабыз. Но бизде ошол адистерибиз бар. Өзлөрү ошол жеке кардарларды кабыл алган адистер дагы бар биздин университеттин алкагында. Келечекте ошол практикага көбүрөөк басым жасап кетсемби деген да оюм бар. Сиздин өзүңүздүн оюм бар. Кандай тартипте практика болгондо жеке кабыл алуу мененби же болбосо ушундай онлайн курстарды ачуу мененби деген кандай максатта? Бүгүнкү күндө мен ошол кванттык психология тармагында билимимди өркүндөтүп атам. Бүгүнкү күндө окуп атам, азыркы учурда онлайн окуп атам. Ошол буюрса атайын дипломго ээ болгондон кийин анан ушул балким онлайн тармагында практикага өтсөмбү деген пландарым бар. Азырынча
сыр болуп турсун. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Ошол кванттык психология менен жөн эле психологиянын кандай айырмасы бар? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурайлы. Кванттык психология деген бул ошол аң сезимдин, адамдын аң сезиминин нейрон клеткалары кванттык поледе жайгашкан, ошол адамдын жүрүм туруму, мурунку биздин подсознание деп коебуз, көмүскө аң сезимдеги эски установкалардын негизинде бүгүнкү реалдуу жашоодо жашап атабыз деген түшүнүк да кванттык психологияда. Мисалы ошол балалыктан калган көмүскө аң сезимдеги сакталып калган установкалар бүгүнкү биздин жашообуздагы реалдуу жашообузду башкарып атат. Ошолорду тазалоо максаты, подсознанияны проработкаларды кылуу ар кандай, ошонун негизинде анан реалдуу чыныгы жашоого келүү, жан дүйнөнү тынчтыгын орнотуу, өзүбүздү таба билүү деген максатта ошол кванттык психология. Классикалык психология деле ошол максатты көздөйт. Классикалык психология деле адамдын психикалык өнүгүү өзгөчөлүктөрүн, закон ченемдүүлүктөрүн, механизмдерин үйрөтөт. Бул анда ошол ар кандай психодиагностикалык жолдор менен, ар кандай тестирлөө, анкета алуу жолдору менен, ошондой кеңеш берүү жолдору менен. Кванттык психологияда болсо только практика жүзүндө иш алып барылат да, разбор жасоо деп коет. Ошол адамдын психологиялык жан дүйнөсүнө толук трансформациялоо. Абдан жакшы. Демек кванттык психологияда бир ушундай түшүнүк бар го, бала кезинде психологиялык травма алган деген. Мына ошол нерсени ал бала кезиндеги травма сакталып отуруп, азыркы чоңойгонго чейинки жашоосун кандайдыр бир деңгээлде башкарып калат деген түшүнүк бар да. Кванттык психологияда демек ошол экини түпкүрүн издилдеп чыгып, анан аны алып чыгып, ачып, анан моюндап, ага ошону менен макул болуп, андан кийин анан кандайдыр бир деңгээлде турмушту бир жөнгө салып кетүүгө жол ачат экенсиздер да. Азыркы коомдо мындай түшүнүк бар да, психологко кайрылгандардын баардыгы эле кандайдыр бир турмушунан жабыркаган, бир көйгөйү бар, же бир тагдырдын бир татаал сыноосуна кабылган адамдар кайрылат деген түшүнүк бар. Чындыгында ошондойбу? Психологко психикалык жактан дени сак эле адамдар барышат, бирок ошол оор турмушка кабылган, именно ошо турмуштук кыйынчылыктарды жеңе албай калган учурда, уже андан ары эмне кыларын билбей калган учурда кайрылышат. Бирок мындай психический жактан жабыркаган, оорукчан деп түшүнбөшүбүз керек да. Психикалык ден соолугу таза эле адамдар, бирок ошол оор башынан өткөн кыйынчылыктарды, кандайдыр бир стресске кабылуу, жакын адамдарын жоготкон учурда, бирөө менен урушкан учурда, бири-бирин түшүнүшө албаган учурларда кайрылышат да. Туура айтып атасыз. Бирок ушул эле учурда толук кандуу, ийгиликтүү, сыртынан караганда баардыгы шайма-шай төп келишкен үй бүлөлөрдө бир өспүрүм уул кыздарында маселе жаралып, кандайдыр бир ата-энелер менен тил табыша албай, анан психологко муктаж болуп, ушу балам ушундай болуп атат, тарбияны аябай жакшы берип атабыз, эч нерседен кем кылган жокпуз, бирок кандайдыр бир уулубуз тилибизди албай атат, же болбосо бир жүрүм туруму башкача туура эмес жолго түшүп жатат деген бир көйгөйлөр менен психологко кайрылып жаткандарын көрүп жүрөбүз да турмушта. Ошол эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз? Ар бир куракта бала кризиске учурайт. Өзгөчө бул өспүрүм куракта кризистик абал өтө көпчүлүк балдар өтө оор кабылдайт. Бул кризисти ошол бала башынан өткөргүчөктү ата-эне аны түшүнүп кабыл алыш керек. Түшүнүү менен кабыл алыш керек. Дагы баланын ошол учурда материалдык жактан камсыз кылып коюшат, баардык кийим кийгизишет, курсагын тойгузат, баардык нерседен камсыздайт, бирок анын психологиялык ички абалы менен эч кимдин иши жок болот да. Бала эмнени каалап атат, балада кандай керектөөлөр, бала эмнени баалайт,
Бул учурда жанагы гормоналдык жактан өнүгүү жүрөт, балада мындай өтө тез скачок болот психологиялык өнүгүүдө. Ошол учурда бала окуу экинчи планга өтөт, достору менен болгон, курбалдаштары менен болгон мамиле биринчи планга чыгат. Мына ошону дагы ата эне түшүнүү менен кабыл алыш керек дагы. Анан ошол кризистен чыгып кетүүгө баланы баардык жактан колдоо көрсөтүш керек. Баланы психологиялык жактан колдоо көрсөтүш керек. Мына ошол кезде биз баланы кризистен чыгарып кете алабыз. Биринчи алгач ошол мындай эгерде аябай оор кризисти башынан оор өткөрүп жаткан балдардын биринчи ата энесин дагы карап көрүш керек да. Ата энесинин балага кылган мамилеси, ата энесинин берип жаткан тарбиясына дагы кайрылышыбыз керек. Кээ бир учурда ошо ата эне менен иштешке туура келип калат. Абдан жакшы. Ушу кризистик абалга кабылган балдардын бир белгиленген жаш курагы барбы? Кайсыл жаш куракта балдар көбүрөөк ушундай кризистик абалга кабылат? Өспүрүм куракта ошол кризистик абал өтө курч мүнөздө өтөт. Биринчи класска барганда бала кризиске учурайт. Анан ошо өспүрүм курактагы кризистик абал өтө оор болот. Анткени ошо психофизиологиялык жактан өтө тездик өнүгүү жүрөт балада. Бул адамдын ошол психологиясы ушундай. Анан ушул кезде ошондой баардык сырткы чөйрөдөгү баардык кырдаал баланы мындай канааттандырбайт. Ал только достору менен пикир алышып, достору менен көбүрөөк бул мындай жана чоңдордун жашоосуна өтүү мезгили да. Чоңдордун жашоосуна өтүү мезгилинде ата энелер ар кандай каршылык көрсөтүшөт. Сен чоңой элексиң, сен кичинекейсиң азыр, сага бул болбойт, сага тиги болбойт деген тыюуларды салышат. Ошондо ошол психологиялык өнүгүп жаткан балага каршылык көрсөтүүдө бала ошо кризисти оор кабылдайт. Ошол учурда демек ата эне менен баланын ортосунда пикир келишпестик, кандайдыр кагылышуу пайда болот экен да. Ошол себептен анан чоңдор өзүнүкүн таң улап балдарга, а балдар алсыз болгондуктан ошону көтөрө албай анан ошол кризистик абалга туш келет экен да. Ушул психология предметин негизи эле мектеп программасына киргизсе болобу? Эгер мектеп программасына киргизген болсо кандай натыйжа берет эле? Эрте курактан баштап окутулса деле туура болот болчу. Бүгүнкү замандын талабы. Бүгүнкү күндө ошол жана дин таануу сабагын мектепке киргизип атпайбы? Биздин ошо психология илим, теология илими менен мондай кайчылаш келип калган эле учур. Мисалы, Куранда айтылган нерсенин баардыгы тең эле психология илиминде илимий негизде айтылат. Ошонун баардыгы эле мындай бири-бирине дал келет, шайкеш келет деген сөз. Ошол сыяктуу эле, ошол дин таануу сабагы сыяктуу эле психология илимин дагы киргизсе жакшы натыйжа бермек. Эртерээк бала психология илимине аралашмак, эртерээк өзүн тапмак, өзүн түшүнмөк, ата эне менен болобу, чөйрө менен болгон өз ара мамиле жакшырмак. Андан кийин анан ошол өзүнүн максатына тезирээк жетмек, өзүнүн жолун туура жашоого туура ориентир алып, туура жолун тандап кетмек деп ойлойм. Бизге келгенде студенттер ошол психология менен биринчи курста алгач таанышат, эчтеке билбей келишет дагы. Анан психологияга мындай курска киргизгенден кийин аябай кызыгуу менен окушат. Мен ошол айтып кое алам, айрыкча биздин адистикке келген студенттерибиз аябай кызыгуу менен окушат. Ал мындай окуу куралдарынан тышкары дагы өзүнүн турмуштук жашоосуна керек болгон психологиялык адабияттарды, психологиялык китептерди окуп, биз менен ой бөлүшүп, ушул жерден ушундай турбайбы деп өздөрүнүн ойлорун айткыча шашып ушундай келген аябай мындай ынтызар, ушундай активный жакшынакай студенттерибиз бар. Абдан жакшы. Демек, бул психология илими негизи эле балдарда кандайдыр бир көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, өздөрүнүн эркин жана ой жүгүртүүсүн байытууга алып келет экен да. Абдан жакшы. Анан бул дин таануу сабагы жөнүндө дагы мектептеги айтып кеттиңиз. Ушу бүгүнкү күндө психология менен теологиянын бири-бирине кандайдыр бир кайчылаш пикир жараткан. Жок, дал келиши наоборот. Дал келет, Демек, ошол эле учурда ушу
дин таануу, теология сабактарына психологиянын дагы кандайдыр бир деңгээлде сааттарды кошуп окутса көбүрөөк натыйжа бермек окшойт. Мен ошол экөө мындай үндөш деп атпаймынбы, бүгүнкү күндө ошол адамдын жан дүйнөсүнүн тынчтыгын орнотуу, жан дүйнөсүн өзү кабыл алуусу, өзүн өзү сүйө билүүсү, чөйрөнү сүйө билүүсү, чөйрөдөгү мисалы сонундар дүйнөсүн кабылдоосу, мындай баардык адамдар менен болобу, жаратылыш менен болобу гармониялык абалда жашоого именно ошол дин сабагы, анан психологияга сабагы балага таасир этет деп ойлойм да. Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө мына ушул бул социалдык тармактардагы абдан өнүгүп, өрчүп, маалымат айдыңы тим эле биздин жаштарга, балдарга өзгөчө ушунчалык көп маалыматты бир эле убакта алганга мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Анан ушу кайсы маалымат туура экенин, кайсы багыттагы маалыматтарды алуу керек экендигин көпчүлүк учурда балдар аңдай албай калган учурлар болуп жатат. Ошол боюнча кандай кеңеш айтат элеңиз ата энелерге? Балдар ушу телефондо көпчүлүк учурда отурганда кайсы багыттагы социалдык тармактардагы бир окууларды же болбосо бир деңгээлин өстүрүүчү программаларды көрсө деп, кандай багыт берсе деп? Бүгүнкү күндө биз жанагы кесипке багыт берүү иштерин баштадык. Биздин окуу жайыбыз ошол биз ошол университетке адистиктер боюнча тааныштырып, анан абитуриенттерди үндөйбүз. Биздин ошол иш планыбыз боюнча, университеттин иш планы боюнча. Мен айтат элем, ата энелерге, студенттер, окуучуларга барганда дагы биз ар бир мектептин окуучулары менен кездешебиз. Ошондо дагы биз актуалдуу кесиптер менен тааныштырганга, бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык ошол коомго зарыл болгон кесиптерди тандаганга багыт беребиз. Ошондой эле ата энелерге айтат элем, кичинекей бала чагынан эле баланын эмнеге жөндөмдүү экендигин биринчи баамдаш керек да ата эне. Анан ошол жөндөмүнө жараша баланы өнүктүрүп жүрүп отуруш керек. Бүгүнкү күндө абдан жакшы шарттар бар. Мисалы шаар жергесинде ар кандай жанагы жеке репетиторлук менен баланын жөндөмүн өнүктүрүп атат. Мисалы сүрөт тарткан баланы сүрөт кружогуна берип атат. Дагы ушундай информатикага кызыккандарды информатика курсуна берип атат. Ушундай баланын жөндөмүн өнүктүрүш керек. Жөндөмүн өнүктүрсө, анан ошондон кийин өзү бүгүнкү күндө балдар өтө психологиялык жактан өтө тездик менен өнүгүп жатышат. Аябай азыркы балдар биз көпчүлүгү мисалы жаш балдар азыр ошо билбеген нерсени, улуу муундар билбеген нерсени жаштар аябай билип атышат. Бүгүнкү күндө эмне кесип, кайсы кесип актуалдуу экендигин дагы өздөрү бизден биринчи дагы өзлөрү тандап койгон болушат. Анан ошого жараша биринчи жөндөмүнө караш керек баланын, экинчи бүгүнкү күндөгү актуалдуулугуна караш керек, кесиптин актуалдуулугуна, канчалык деңгээлде актуалдуу. Анан мен ошол учурдан пайдаланып айтып кетет элем, биздин Касым Тыныстанов атындагы Скул мамлекеттик университетинде абдан жакшы адистиктер бар. Эки профилди бириктирген бүгүнкү күндө ошондой адистиктер пайда болду. Мисалы биздин адистик мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү деп бала бакчанын тарбиячысы дагы болуп чыга алат, башталгыч класстын мугалими да болуп чыга алат. Мурда физика, география, физика, математика деген өзүнчө болсо, география, биология өзүнчө болсо, азыр география, биология, химия үчөөнү бир алып чыга турган болуп атышат. Ошондой эле физиканы дагы, математиканы дагы бир алып чыгып атышат да, бир кесипке ээ болушат. Ушундай жакшы учурлар бар азыр. Абдан жакшы. Ушу психология илими замандын эле талабы деп айтабызбы же ушу замандын өнүгүшүнө, өсүшүнө жараша бул өзүнөн өзү келип чыккан бир муктаждык деп айтсак болобу? Бир гана ушу педагогика психология факультетинде эмес, башка факультеттерге дагы психология сабактары өтүлөбү? Өтүлөт. Окуу планы боюнча жалпы билим берүү сабактары деп коет. Жалпы билим берүү сабактар
биринчи курста, биринчи экинчи курста ошол педагогикалык эмес адистиктер дагы психологияны окушат. Аны педагогика психология кафедрасы тейлейт бизде. Биздин адистик болсо өзүнчө спецификабыз башка, биз окутабыз биздин адистикте. Сиздер тереңдетип окутасыздар, тереңдеп окутабыз. Абдан жакшы. Анан психолог катары сизден сурагым келип турат. Бүгүнкү күндө ушу кичинекей балдардын өзгөчө 2 жаштан баштап эле даже тили чыга элек балдарыбыз телефондорго, гаджеттерге байланган учурлар көп болуп турат. Ата-энелер алыбыз келбей калды, кантип ушу телефондон баланы алаксытабыз деген суроолор көп жаралып жатат да. Ушуга психолог катары кандай кеңеш берет элеңиз? Бул эми замандын өзгөрүшү, анан телефонду ошол маалы жок балдарга берүү бул өтө зыян. Анткени ошол бүгүнкү күндө бизде логопед, дефектолог адистер дагы бар университетте. Алар ошол речи кечең деген речинде бузулуусу бар балдар менен иштешет. Алар эң биринчи ошол причинасы ошол телефон деп айтышат да. Ошол телефонду көпкө кармап отуруудан ошол баланын речи кечеңдеп калат экен. Ошондуктан мен ата-энелерге кеңеш айтат элем, телефонду убагы менен бир өзлөрүнүн курак өзгөчөлүгүнө жараша, мисалы жана мультфильм көрсөтүүдө дагы курак өзгөчөлүгүнө жараша мультиктерди бериш керек, көрсөтүш керек, убак маалы менен. Бул өтө зыян деп айтат элем. Абдан жакшы. Ушу психология жаатында психология илимин тереңдетип окутууда кандай жакшы өзгөчөлүктөр бар экенин жана биздин жаштарга, негизи эле коомго, ата-энелерге кандай пайдасы тиет жөнүндө кеңири маалымат бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Буюрса алдыда дагы көптөгөн берүүлөрдө сиздер менен кызматташып иш алып барабыз деп ишенем. Себеби бул психология илими канча казсаң ошончо көркөмдөп бир чыга турган илимдердин бири болуп саналат. Көп тармактуу илимдердин бири. Бүгүнкү күндө дагы ушундай муктаждык болуп жатканына байланыштуу дагы эфирлерди сиздер менен бирге алып чыгабыз деген ишенимдемин. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Буюрса жакшы берүүлөрдө бирге сиздер менен дагы студенттер менен дагы бирге бир эфирлерди алып баруу деген планыбыз бар. Буюрса чоң рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бирге бүгүн биздин Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинин доценти, психология илиминин, педагогика психология факультетинин мугалими Тилек Байтикова эжекебиз болду. Дагы суроолоруңуздар болсо, ошо психология жаатында, психология илимине кызыккан бир байланыштуу суроолор болсо, биздин төмөндөгү WhatsApp номерибизге кайрылып жазсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.